Мында топтолгондор билим чемпиону Имран Субанкуловду салтанаттуу тосуп алышты. Ал математика сабагынан Америкада өткөн дүйнөлүк олимпиадага катышып, алтын медалдын ээси болуп кайтты. Ондай күткөн жокмун. Желе алтын медалды алып эле жана үйгө барам деп элем. Имран Субанкулов учурда Разаков шаарындагы мектептердин биринде 8-класста окуйт. Эл аралык олимпиадага катышуу үчүн онлайн тандоого катышып, анан жолдомо алган. Сынакка 9 өлкөдөн тандалган 100гө жакын окуучу катышкан. Эң көп Азербайжандан келди. Андан кийин Кыргызстан болуп, анан кийин Казакстан. Монголиянан 3 адам болуп, Сербиянан 1 адам болуп өзү келди. Америкада олимпиада мында кыйын десе болот, мен үчүн эмес. Неге? Оңойлуу болду. Мен үчүн да. Мен даже 1-класс болуп эле математикалык китептерден мисалдар чыгарат элем. Жагат эле да. Биздин мындай айтканда тарыхыбызда 1 алтын медаль десек болот. Негизи эле олимпиададан алган бул 1 күндүк же 1 айлык эмгек эмес, бул жылдардын эмгеги. Субанкулов Имран ошо математикага кызыгуусу негизи 7-класстан бери өзүм сабак берем. 7-класстан бери кызыгып даярданып, мына азыр 8-класста быйыл барып алтын медаль алып келди. Олимпиадага Кыргызстандан 15 окуучу катышып, анын 2 алтын медалдын ээси болуп турат. Балдарыбызга мотивация берип, районубуздун алдыңкы келечек муундарын билим сапатын жогорулатуудагы үлгү катары эсептейбиз. Бул негизинен башталыш болгону менен буюрса ушул окуучубузду көрүп, балдарыбыз мотивация алып, мындан кийин дагы башка предметтен дагы ушинтип дүйнөлүк масштабтагы улуттук олимпиадаларда алгачкы орундарына жетишет деген үмүттөмүн. Имран Субанкуловдун жеңиши анын үй бүлөсүнө кубаныч жана сыймык тартуулады. Балдарды сыйлоо аземы башталды. Балдардын видеолору келип атат Америкадан. Карап атабыз, Имран жок, күтүп атабыз, аябай толкунданып жарым саат 40 мүнөт өтүп кетти. Акырында Имранга золото жөн эле мындай башкача болуп, көзүмө жаш алып сүйлөй албайм да, энеме телефон чалып айта албайм го. Эне бирдемке өттү же күмүш же алтын билбейм деп видеосуну чыгардык. Видео келди, жөнөттүк. Энем кайра чалып, бул алтын деп энем айтты да биринчи. Имран үй бүлөдө 4 тууган. Келечекте математиканы терең изилдеп, илимпоз болууну кыялданат. Андыктан сабактарына өзгөчө көңүл буруп, окуусун ийгиликтүү аяктоого далалат кылат. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.